çıgat. Orguançаңды көргенде энекеңен жан шығат. Атаңдың көріне орguанçаңды қараса. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга башканы коюп Манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Бүгүн биз студиябызга республикабыздагы белгилүү белдүү жазуучуларыбыздын бири, бүгүнкү күндө Санжыра борборунун директору Асыкбек Оморов агайды чакырганбыз. Куш келипсиз агай. Рахмат. Кыргыз коомчулугу сиздин чыгармачылыгыңызда Чыңгызхан, Темирлан, Осмон империясы, Алтайдан Ала тоого Манастын жолу менен деген бир топ китептериңиз аркылуу билебиз. Андан тышкары Кыргыздын 40 уруусунун Санжырасын чогултуп, көп жылдардан бери тынбай Кыргызстанды эле эмес, жалпы Орта Азияны эле эмес, Суарды түрө кыдырып, андан тышкары Алтай жерлерин, Сибирди кыдырып жүрөсүз. Мына алардын акыбети кайтып, Улуу Кыргыз каганатынын аймагындагы жер суу аттары деген момундай фундаменталдуу эмгегиңиз 19-жылы жарык көрдү эле. Андан кийин Уютку деген момундай дагы бир өтө жаштар үчүн керектүү болгон бир китепти жазыптырсыз. Андан тышкары дагы сиздин чыгармачылыгыңыздагы эң бир баягы элге кеңири таанылган бул сиздин уулуңуз Кылымдардын чыгармачылыгы десек болот. Анда сөзүбүздү баштаардын алдында Кылымдардын аткаруусунда кыргыз күүлөрүнөн бирди уксак.
Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, кылымдардын аткаруусундагы сынган бугу деген элге кеңири маалым болгон күнү уктук. Эми Аске, сиз менен сөздү баштаардан алдында улуу кыргыз каганатынын аймагындагы жер субаттары деген китептин үстүнөн канча убакыт иштедиңиз? Бул көлөмдүү китептин ичинде бул өзгөчөлүгү момундай атайын түздүү сүрөттөрдүн вкладышын жасалган экен. Ошондой эле китептин аркасында карталар, 9 карта берилиптир. Анан ушул карталардагы жайгашкан жалпы кыргыз каганатына, улуу кыргыз каганатына таандык болгон жер субаттарынын баарын түрө кылдырып изилдеген экенсиз. Ушуга канча убакыт короттуңуз? Анан барган жердин баарын сүрөткө алып, видеого алып, КТР канал аркылуу дагы, биздин канал аркылуу дагы бир 20-30 серияга жакын документалдуу фильмдер эфир аркылуу кеткенин билебиз да. Анда сөз сизде, Аске. Эми сөздүн башында ушул китеп негизи жазылмак эмес. Эгер мен ушу Санжыра борборунда жетектеп иштебегенде, негизи мурун эле ага чейин көп мамлекеттерди кыдырып жүргөн элем. Санжыра борбору келгенден, боруп иштегенден бери Сибирди бүт түштүк Сибирдеги республикалардын баарын кыдырдык. Силердин операторлор менен кошо кыдырдык. Бир эмес 3 жолу кыдырдык. Мына КТРдин немелери менен кыдырдык. Ушунун баарын кыдырууда түндүк Афганистанга чейин, Тибет, Суарды мына 15-жыл өзүң менен кошо чогуу кыдырып келдик баарыбыз. Ушуга бүт финансироваткен жеке ишкер Рустам Маманов болду. Мына ушуну азыр эмгеги зор. Бизде байлар көп толтура, бирок алардын баардыгы жер жүзүндө байлар экиге бөлүнөт го. Чөнтөктүү байлар, анан ички чөнтөктүү деп, ички душевный меценаттар деп коет. Меценаттар дейт тигилерди. Ошого көңүл бурган ички чөнтөктүүлөргө. Булар акылдуу адамдар менен. Ошого баа берип, ушундай Санжыра борборун түзүп өзү. Анан жетектетирип мени иштете баштаганбыз. Азыр биз кырдын чокусуна келип туруп калдык. Инвестор жок, ылдый түшө албайбыз, жарткы кете албайбыз. 43 мамлекетке барып келдик. 407 областыбыздын 453 айыл округунун 1906 кыштагын кыдырдык. Баткендин 212 областынын айыл өкмөттөрүнүн 212 айыл кыштактарын кыдырдык. Таластын 93 кыштагын кыдырдык. Чүйдүн 347 айыл кыштактарын кыдырдык. Көлдүн 168 айыл кыштактарын. Эңгилчек, Сарыжаска чейин барып келдик. Ушунду баарысын кыдырып, ар бир түтүн. Негизи 40 том деп жаз деген мени. Мен Рустамга айткам, 40 том кылып жазбайм, мен 41 кылып жазам дегенде. Эмне үчүн дейт? Ар бир айылда орустан баштап ар кайсы улуттар бар, Дунганга чейин. Этностор башка. Ошолордун бар ар бир улуттун азчылык өкүлдөрү жашайт. Ошолордун айыл өкмөттөрү бүт паспортный данныйлары бар. Ошолордун баарын чогултуп алып, анан мисалы үчүн бир тарыхчыларды алып барып кантип чогултабыз дейт. Андай кылбайсыңар. 3 эле саатта чогултам мен дедим. Мисалы үчүн Таластын бир айылына бардык. Айыл өкмөтүнө барып көргөздүк. Паспортный данныйлар бергиле дедик. Атайын биздин письмону бердик даярдаган айыл өкмөттөрүнө. Президент менен согласовать этилген мынакей деп. Паспорттун данныйын бар, мисалы үчүн 1000 түтүн дейли да. 1000 түтүндөн мен ал айылды кыдырбайм. Жылына карап туруп эле 1939-жылы туулган, 40-чы туулган, улгайып калган 3 кишинин фамилиясын алам. Ушу кишилер кайсы жерде дейм да. Байке момундай чыксаңыз 1 квартал солго бурасыз, 2 квартал оңго ошол жерде жашайт дейт да. Анан ошолор курулушка алып туруп, көчөлөрүн сурап алып туруп үйүнө барабыз. 3 кишинин экөөнөн эле бүтүрүп коем да. Экөө тең тайынт. Ой, жакшы болбоду. Телевизордон көрүп жүрөбүз, ушундай молодец, жакшы иш кылып атасыңар дейт да. Анан список боюнча Асанов ким, Үсөнов ким, Кадыров ким, кайсыруу ушуна карандаш менен жазып коебуз. Бүт баарысын 1000 кишиникин баарын. Ал
алдын үй бүлөсү канча киши турат. Мисалы үчүн Асанов Саруу десе, Кушчу Үсөнов десе, ошолордун Кадыров болсо, Моңолдор десе, ошонун Саруусуна, Кушчусуна ошолорго бөлүп туруп таблица программа Excel менен айлык өкмөттөрүндө деле мындай маалыматтар болсо керек. Бүт өзлөрүндө бар, бирок алар бөлбөйт. Бөлбөйт. Мындай. А бирок алар өзлөрү билбейт. Билген жанагы эски кишилер бүт баарысын билет да, ошол жердегилердин кайсы уруу экенин, кайсы башка улут экенинен өтүп бүт баарысын билет. Ошентип эле чогултуп алып анан чыгып кетип калабыз. Этаж үйлөрдөн өйдө ошондой кылып туруп, домком менен аркылуу иштерди бүтүрүп коебуз. Ушундай кылып анализдеген мындай Кыргызстан эмес, Евразия айылындагы. Биз коммерсанттарга барбайбыз, мисалы үчүн чет мамлекеттерге баргандачы. Илгери древний, байыркы замандардан бери жашап жүргөн мына Афганстандын түндүгүндө, кыштактарда, айылдарда байкуштар. Моңолдор, Черик, Катаган, Бостон, Кыдырша, Нойгут, Найман, ушул уруулардын баарын санын алып чыктык. Ушинтип ар кайсы жерде мына өзүң билесиң, бу Моңгол күрөө ооданында, Суардын түндүк батыш тарабында барбадыкпы? Ооба. Шаты деген айыл. Шатынын эле нар жагына ашып түшкөндө, түттүн шатысынан нар жагына ашып түшкөндө, дагы бир шаты деген жер бар мынакей. А жерде 60% чериктер жашайт экен. А негизи чериктер бу жакта да Кыргыз Кызыл Ту автономный облусунда. Анан эмне үчүн келип калдыңар десе, 61-жылы бизге уруксат берген дейт. Анан ошол жерден бир милиция айтат. Айтып бербеди беле. Айтып бербеди. Сен эми мындакансы айтпай эле коеюн, бирдеме десе, сен жазат экенсиң, анан интернеттен балдарым окуп мени жаман көрөт. Ошол милиция дейт. Баарыбызды алдап туруп, паспортубузду алып туруп, өрттөп таштаган дейт. Албай калганбыз. Ошону менен калып калганбыз. Силер көчүп кетсеңер, мен кимге милиция болмок элем депчи. Ушундай кыргыздарыбыз да бар экен да. Негизи кыргыздардын көп немелери бар, кемчиликтери да бар, жакшы жактары да бар. Конокту жакшы тособуз, бир экинчи көз өткөндөрдү жакшы узатабыз. Эки, бирок жамандабайбыз такыр. Анан ушундай ичи тарлыгыбыз бар да. Ушундай ичи тарлыгыбызды ар бирисин чөнтөгүбүздө бирден отвертка бар да. Аны менен шуруп бурабай, бирибиздин артыбызды экөөбүз чогуу жашап жүрүп эле. Сен кыйын болуп кетсең, мен жаман көрөм да. Айша темирбей көчөлө чогуу жүр, менден кыйын болуп кетти деп анан жаманчылык издей баштайбыз. Ушуну еврейлердин саясатында болуп, бирөө кыйын келсе, темике молодец. Жакшы чыгып келет деп көтөргөндүн ордуна чукуйбуз бирибиз. Өзү аске менде ушул маселе качантан баштап бөлүнүп жарылуу болду деген нерсени изилдеп көрдүм да. Анан бул немистин бир окумуштуусу фон Грюнебаум деген китебинен бир маалыматтарды таптым. Бул 11-кылымда, биздин доордун 11-кылымында Кытайлардын императору кыргыздарды канткенде алсыздандырабыз деп, бул эми Чыңгызхандан мурда болуп атат да. Анан кандай кылып кыргыздардын мамлекетин талкалайбыз деп анан акылмандардын баарын чогултуп алып анан кеңешип анан табышкан экен да. Анан бир атайын бир шпионду жөнөтүп, бирок ал шпион колго түшүп калып, колго түшөрүн алар билген экен көрсө. Ал өмүр бою баягы кисабырчылык кылып, бандиттик кылып жүргөн адамды түрмөдө өлүм жазасына тартылган адам экен да. Аны чыгарышып, эгерде сен буруттардын мамлекетине барып, биздин резидентке жолугуп, анын айткандарын айтып келсең, бүт күнөөңдү кечиребиз деген экен да. Анан ушул немеде фон Грюнебаум жазып атат, бу кыргыздардын разведкасы жөнүндө да жазат да. Булар жана чек арадан өткөндө эле кармап алат. Анан анын ким экенин өздөрүнүн резиденттери аркылуу такташат, чын эле өлүм жазасына тартылган да. Анан тиги памятим начар дегенде ага бир мындай бир шариктерди балга эметкен, арынын жана чайырынан восктон жасалган шариктер жуткузган экен. Анан чөптүн эритмесин берип туруп, баягылардын баарын ичинен айдап жүрүп алып, анан караса инструкция бар экен да. Анан ошо кыргыздын эле бир полководичине жазылган экен. Сен тигиндей кыл, мындай кыл деп, как будто ал
ошол Кытайлардын резиденти катары да, шпиону катары. Анан эле кыргыздар баягы улам тигини кармайт, анан анын жанындагыларды кармайт, ушинтип отуруп 2 жылдын ичинде аттуу баштуу баягы мыкты жигиттердин баарын өздөрү эле репрессия кылып салыптыр да. Анан уже баягы мыктылардын баары жоюлган, базып кирген деп жазылган да. Жанагы Кытайдын разведчик экен деп ойлошот. Анан кыргыздар ошо бирин бири баягы улам кармап, бирөө-бирөөгө айгак болуп, тиги менен жүргөн деп, мисалы үчүн Темирбек Асыкбек менен дайыма дос болуп жүрчү эле, экөө бирдекелери сүйлөшчү эле деп отуруп эле, бири-бирин кайраштырышты. Бирин эметип отуруп эле, бул Кытайдын чоң куулугу болгон экен. Анан ушу кыргыз мамлекетин алсыздандырып туруп, анан талкалаган экен да. Эми биз кичине отступление болуп кеттик окшойт Аске. Могу китептин жаралышы боюнча Улуу Кыргыз каганатынын аймагындагы жер суу аттары деген бул өтө уникалдуу эмгек экен, чоң эмгек экен. Анан бул жерде ушул 5 мамлекеттин айлана ичиндеги бардык кыргызга байланышкан жер суу аттарынын баарын өзүнчө тизмектеп, алфавиттик иретте киргизген экенсиз. Ушуга канча убакыт кетти, канча мезгилде жаздыңыз? Баш аягы ушул китепке 5 жыл эмгектенди. 5 жыл эмгек, 3 жыл бүт сулардын территориясы бүт, Монголиянын 21 аймагы бүт. Монголиянын аймагы Кыргызстан менен салыштырганда 7,8 Кыргызстанга бар. Почти 8 Кыргызстанды кыдырганда 1 Монголия чыгат да. Андан мурун Сибирдин түштүк региону, Шория, Алтай Республикасы, Тыва деп коебуз, Туваны. Бурятияга чейин, негизи шаарлары Омскыдан баштап Чита, Забайкалье шаарларына чейин бүт машина менен кыдырылып, жолдо кетип баратканда эле, мисалы үчүн Хакасиянын Аскыс району. Аскыс хакасча, кыргызча которгондо Сулуугыз району да. Анан Саяна Шушенский дейт. Анын көрсө сайы аң деген сөз экен. Ың деген тамга жок, орусча Саян болуп калган. Дүйнө жүзүндө эң чоң плотина биринчи орунда турган Саяна Шушенский ГЭС. 18 миллиард куб суу чогулат күзүндөчү. Анан ошонун жайында биз барган жылдары суу аябай көп чогулуп калып, сууну кой берип аткан экен, ошону күбө болуп калдык. Анан келесак Умаене булагы деп жазылып турат. Орустар аны Маинский ключ деп которуп койгон да. Умаене биякта жашаган эмес, биздин Умаене. Ошол Хакасиянын түштүгүндө Сайы аң деген региондо, Аскыс районунда, ошол жерде булак бар экен, күйөөзү мок болгон киши экен да. Ошонун 3 баласы болгон экен. Ал бул Уютку деген китепке жазылып калды. Ошонун улуу баласы Бурут, кыргыз Бурут деп деле Манаста жазылып жүргөн. Андан кийин Бураш япондар, анан Бурат корейлер экен да. Бураш менен Бурат тентек болуп, өткөн кеткен Шибер токойунда, Шиберди атаман Эрмак өткөндөн кийин көчө эле бул 4 кылым мурун. Бул 1000 жыл мурун болгон окуяда, Шибер токою деп аташты. Анан ошол жерден өткөн кеткен көчтөн бирден мал алып калгандан кийин жини келип ок атабыз. Жалаң Шибер токоюн Бурутка берип койгон. Анан ошондон экөө таарышып Гобичолу аркылуу Бурат болсо Кытайдын чыгыштагы жарым аралга өтүп кетет булар корейлер. Бураш болсо ошо кезде бирдемени ойлоп тапкан, кыйын неме болгон, карагайдан каркас жасап туруп, анан бугунун терисин жаңыдан союп туруп, чоюп, бир нече бугун терисин. Агесте мык болгон эмес. Кайык жасап, кайык жасап туруп, анан жүнүн ичине келтирип, тери жагын, эт жагын сыртына келтирип туруп, анан майда сөөктөр менен кагып туруп, чукул кырып аралыктарда. Анан көмкөрүп, күнгө корготот, кургагандан кийин эчкинин майы менен сүрүп туруп, анан катын балдарын салып алып, сүзүп кетип калган. Анан ушу дүйнө жүзүндө бул Уютка да жазылып калды. Моктун 3 баласынан Бурат, Бураш, эң улуу баласы Бурут. Дүйнө жүзүндө ушу 3 эле балада Умаенени чапканмын. Жана булакка киринти 3 баланы. Умаенебиз чаап койгон, көчүгүнө куймул чапкан.
4 жашка чейин ушул куймулчак кетпейт. Ушундай улут туулган да балдары. Корейлер да бар, япондар да бар, ана кыргыздар да бар. Башка улутта жок. Мындай биздин генибиздин артыкчылыгы башкалардан ушундай да. Биздин кыздар башка турмушка чыкса дагы баары ушундай төрөшөт да. Анан ушул кыргыз ошондо баратканда умаяна жолдун жээгинде эле бетон знакта жазылып турат да. Кускун, ук, уча, ача, ара, ага деп эле. Мына ошонун баары моунда жазылып турат бүт. Анан бүт характеристиканы бүт ошол жердеги региондордогу архивтерге кирип эле могул сөз кайда дейт. Бут отошуну алып туруп эле эмгектенип изилдеп бүт баарын чогултуп туруп, ушундан 25 карта, мына Монголиянын картасы сыяктуу мына могунда Монголияна бул 4 эсе кичирейтилип калган карта болуп калды. Өзү негизи ушу карталарды чоңураак кылып эле берсеңиз, ошол типографиянын күнөөзү меники эмес. Меники чоң карта турат, оригиналдары турат. Эмки чыгарганда муну да аябай экесе жок дегенде экесе кыскы. Тигилер жалкоолонуп коюшу да 4 бүктөп туруп киргизип закладка кылып, могу жерге чапташ керек болчу. Андан сырткары картадан сырткары алдыгы жерде бөлөк болуп турат мурунку чыгарганда. А могу жерде болсо сүрөттөр мынакей. Киргизкун, мына кускун. Мынакей. Бүт эле кыргызча, бул Сибирдеги жазуулар. Анан ушунун баарын архивтерден таап, мынакей Моңгуш кенин лапсам бүгүнкү күндө тирүү. Сергей Шойгунун да атасына жолуккан. Бул киши 100дөн ашык жашаган болуш керек, э? Азыр 97ге чыкты. 97ге? Тирүү. Тарых илимдеринин доктору, Тува эл жазуучусу, шамандардын президенти. Белый бакшы дегени, э? Ак жан деп коет да. Акжан. Анан мынакей Каман кыргыздарынын айылына бардык да. Каман кыргыздарына барсак, эмне үчүн Каман кыргыздар деп Ошаковолдон сурадым да, ошол жерде тарыхчы, зав кафедра болуп иштейт экен Тува университетинде, гуманитарный университет. Биз дейт, бул кыргыздарда иштей албайбыз деди. Мына ушунусу жакты да. Булар бийликтен эчтеке сурабайт дейт. Анан булар тайга түштүк тарабында жашашат. Каман кыргыздары дейбиз. Эмне үчүн каман кыргыздары дейсиңер десем, паромдон кечип өттүк мынакей, паромдо сүзүп баратабыз. Анан 64 километр жол жок жор менен бардык да, машинаны кыйнап. Барсак ошондо айтты. Булар тоону оюп кирет дейт да, үңкүр кылып таштайт да. Жана жылкынын бийиктигинен бир дагы бир 30 сантиметр өйдүрөөк кылып, что кененирээк мал киргидей кылып. Анан биягына жылкы, биягына койлорду камайт дагы каша кылып бөлүп таштайт дейт. Ошондон каман болуп калган дейби? Анан ошону камандай болуп касып кирген үчүн биз каман кыргыздар дейбиз. Булар бийликке келбейт, сурабайт эчтеген. Мына кыргыз, байыркы кыргыздар, биз ушундай жашашыбыз керек. А могу жерде бирөөбүз ишибиз эчтеке кыргыз иштегибиз келбейт да. Бул жерде кыргыздардын толко тили күчү чыгып кеткен да. А бул чыны кыргыздар мына ушул экен да. Анан могу жерден бир кызык нерсе, тайгадан канал кылып касып келатса, арык кылып. Жалама зоого түшүп келип калса, ошол жерден таш кылып тизип туруп, калама үстүн арык кылып, таштарды тизип туруп, сланец таштар менен. Мынакей сүрөтү турат. Анан ушунун үстүнө чопону жалатабыз дейт 5 сантиметрде. Чопону суу эзе албайт да. Анан сууну алып өтө турат экен. Ошолорду көрүп алып таң калдым. Манас эпосунда дагы жана калама арык деген бар. Калама арык. Анан калама арыкты таласта дагы ошо кең колдун ичиндеги калама арыкты кийин коңурбайлар келип бузуп жиберип туруп, теги шаарга Семетей шаардын ичинде болгон да. Суу кирбей калып анан чыкканга айласып болуп согушкан да. Туура. Анан бул да тигил жакта да кыргыздарда ошо калама арык бар экен да. Калама мына далили менен тартып алып келдим да, мына турбай мына. Анан могу жерде Алтын булак дейт, кыргыздарга арнап атайын болжу неметкен. Силер дейт, бизди тыштап кеткенсиңер дейт. Бакчылар. Ушул сөздү Тувага барганда да угасың. Хакасияга да барганда угасың. Алтайга барганда да угасың. Шорияга барганда да угасың. Эмнеге таштап кеткенсиңер дейт. Силер 7-кылымда 2-жолу акыркы жолу көчүп кеткенде дейт силер. Биз кайра келебиз деп алдап туруп келбей калдыңар дейт да. Мисалы үчүн сен бай болсоң, ошол жактан Алтайдан бияка 4 кулуңду ээриште келиш үчүн 4 өгүздөн 16 өгүз беришиң керек да. Ал сенин бир кулуң биринчисине тамак ашын,
жүктөйт. Экинчисине жалаң үй бүлөнүн кийим кечегин эки баштык кылып, эки илеген кап кылып жүктөйт. Үчүнчүсүнө ошол чатырдын өзүн жүктөйт. Төртүнчүсүнө чатырдын жыгачтарын жүктөйт. Анан ошондой мүмкүнчүлүк жок, калып калышкан. Кетерде алдап коюштур да биздин байларчы. Бияктан көчүп кеткен малдуу жандуу кишилерчи. Биз кайра келебиз, кайрылып депчи. Келбей болсоңор деп тигилердин айткан сөзүнөн айтып атам да. Бул баягы алдап койгонсуңар. Учурда барып келип, тем более бул бир мамлекеттин каганаттын жери болгондо, аяк деле, бияк деле бир мамлекеттин жери болгондо. Бир мамлекет жери болуп, кийин тарыхый окуялар менен бөлүнөт. Анан 1864-жылы ушул жерде Чугучак келишиминде орустар менен кытайлар биригип туруп кыргыздарды 5ке бөлүп таштаган. Биринчи Кытай кыргыздары. Сувардын ичиндеги Синьцзян уйгур автономиялары көчө эле пайда болду. Мына Улукчат, Актоо, Чобу барбадыкпы? Анан тиги Акчи үчөөнөн сырткары Какшаалда бар. Үчөөнөн сырткары мисалы үчүн Кулжа, Текес, Чөйчөк, Тарбагатай, Алтай деген. Алтай республикасы эмес, Монголиянын батыш тарабында, Алтай республиканын түштүгүндө да Алтай деген жер бар. Эми Алтайды да бөлгөндө Монголияда бар, Россияда бар, Кытайда бар, Казакстанда бар, 4 жакта бар болот. Ошондой кылып бөлүнүп, туура эмес бөлүп калганда, экинчиси Огон кыргыздары, Афгандан түштүгүндөгү, түндүгүндө. Огон кыргыздары. А жердеги аякка барып келдик. Үчүнчүсү Тажик кыргыздары, Мургап менен жерге талдаган. Төртүнчүсү Баргана өрөөндөгү, Фергана өрөөндөгү. Өзбек кыргыздарынан 5-чини Алатоо. Вот ушул жерде кеп бар. Алатоону дагы 5-чи кылып бөлүп атат да. Муну дагы түндүк түштүк кылып бөлөбүз деген. Түндүк түштүк бул саясатчылардын чыгарган термин эмес. Ошол кылымдан бери келаткан орустардын чыгарган. Бизге бир өйдө жактарында Кудай жардам берип жүрөт. Мына ошону бөлөбүз деген түндүк түштүк дегенде. Советтер Союзу кийин пайда болду. Ада жок болуп калды да мынакей. Азыр кыргыздар өзүбүзчө. Эми ошол терминди сактап калып дагы эле түндүкпүз, түштүкпүз деп бөлүнүп жашайбыз. Мындай бөлүнбөшүбүз керек. Ушул боюнча дагы биз бир өткөндө бир обряд жасадык. Түштүктөн Алайдан бир Шамурбек Ермекбаев деген жигит байыркы илгерки көп жыл мурда жасалган 6 канат боз үйдүн жарымын алып келди. Мен түндүктөн Таластан 120 жыл мурда менин чоң атам жасаган боз үй бар эле, ошонун жарымын алып барып, түндүк менен түштүктүн ортосунда чоң согуш болгон жер экен. Шейиттер көп болгон жер, ошол жерге тигип, тилек кылып, кан чыгарып, анан Кудайдан өтүнүп, Кудайым мындан ары кыргыз эли бириксин, мына ушул эки бөлүнгөн эки эски боз үй бир үй кылып тиктик да. Бирок аябай мындай кабатырланганым, ошо туура келбей калса кандай болот, бири-бирине кошпой калса кандай болот деп кабатырлангам. Тиги Шамурбек мырза дагы ошондой ойлоптур. А бирок келгенде тиккенде экөөбүз менен чыкыйып эле сонун боз үй болуп калды. Анан Кыргыз Республикасынын желегин желбиретип койдук. Бул тиги эмеде Жалал Абад областы менен Чүй областынын кесилишкен границаны бери жылдырып койгон да, Бакин кулугунда. Эски границада Керимбайдын сазынын бер жагында, Ала белдин түшкөн жеринде 3 чат деген жерге тигип койдук да. Анан эми бул ушу элибиз мындан ары бириксе экен, түндүк түштүк деген термин жоголсо экен, унутулса экен деген тилек менен тиктик. Бу дагы сиз айтып аткан маселеге кичине кыстырма болуп кетти. Анан могу Хакасиядагы Барсбектин Кош көлү дейт. Экөөнү тең тартып алган, бирок могу бирөөнү эле киргизип коюптур. Бул жайлоосу катары уш жерге келип эс алчу экен Барсбек канчы. Могу эстеликте болсо Союз учурунда 1974-жылы биздин Министерство культуры бар болчу. Ошолор барып могу эстеликти тургузуп берген мынакей. Жазуусу турат. Ошол Барсбектин Кош көлүнүн башталышында ушул жазуу турат да. Ушундай аталыштагы аттар бүт эле. Анан могу суу өтүк, суу этек деп жазып койгондо, суу этүк деп. Өтүк деген өө жок да, тамга. Кылып койгон да, өөнүш. Үйүнү болсо уу кылып койгон. Ермаковская дейт. Анан могу жерде бир кызык, мурун границада иштеп жүргөндө могу жерде кыргыздын башы деген тоо. Кыргыз башы деген. Кыргыз башы деген тоо да. Бул баягы ак калпак. Бул ак калпакты элестетип турган сүрөт мына бул. Асказо, буга бир дагы алпинист чыга албайт, аябай тик.
Бул Хакасия менен Тыванын границасындагы Саян тоосунун кырларынын бир болуп эсептелинет да. Анан бул жерде Ондар Сергей Актянович, ректор, Тува университетinin гуманитарный университетinin ректор экен, ушул көп жардам берди. Өзүнүн немелеринен өзүнүн иштеген университеттин тарыхчыларынан бөлдүрүп жардам берди. Анан эми ушундай мынакай Кыргыз көл. Бул Красноярдын түндүндө 120 километр Кыргыз көл. Орустар ы деген тамганы жазгысы келбей Киргиз кул деп жазып койгон да. Ö деген тамгасы менен параллельно ушундай Кускун деп жазылып турат. Бу дагы Россияда. Ушул сыяктуу аттар бүт жалаң немеси менен мына могу жерде монголдорго барганда бир кызык. Мына бул эми чоң эпизод. Бул 20 жылдык мөөнөт менен курулуп атат. Чыңгызхан комплекси 212 гектар жерге куруп атышат. Мына бул Чыңгызхандын эстелиги. Туп-тура 40 метр, 12 этаждын бийиктигинчелик. Подвалын кошкондо 45 метр. Биринчи этажга киргенде аттын көчүгүнө чейин лифт менен барабыз. Анан 3 этаж ичинен көтөрүлүп, эрдин кашына чыкканда могу сүрөт мына. Ушунун бийиктиги туяктан баштап башына чейин цветной металл менен 1 сантиметр калыкта каптаганда бетондун сыртынан. Металл болгондо никель го дейм, Никель, күмүш, хром, вольфрам бүт барысы бар да бу жерде аралашып. Баягы аралашма кылып Бу жер эч убакта дат баспайт. Анан тура берет. Ушул 450 миллион доллар. А бу жерде энесинин эстелиги турат, мынакей биягында. Оолендин энеси. Анда эстелиги турат 1 километр. Ал батышты карап турат Оолен. Чыңгызхан 1000 армиясы менен бүт уюган чыныгы аттын бийиктигинчелик, чыныгы адамдын бийиктигинчелик коло уюган эстеликтер менен жасап атышат да. Ушунун бардыгы. Мен азыр айтсам силерге жалган 13 миллиард 750 миллион долларга куруп атат ушул эстеликтичи монголдор. Эгер биз ушундай кылсак, мамлекеттик идеология бар. Бизде мамлекеттик идеология жок. Эгер ушу мамлекеттик идеология болсо, булар Чыңгызхандын идеология болсо, биз Манасты кумир кылабыз. Манастын комплексин Ысык көлгө курсак, түндүк эмес, түштүк тарабына. Булар 212 гектар кылабы атат. Биз 250 гектар кылыш керек. Булар 40 метр болобу, биз 45 метр куруш керек. Булар Чыңгызханды 450 миллион долларга куруп атабы, биз 500 миллионго курушубуз керек. Андан кийин Кошойду, Бакайды, балдарын бүт Каныкейден баштап Айшүрөккө чейин бүт 40 чоролору менен кошуп отдельный комплекс кылсак, мына ушунда мамлекеттик идеология болот. Аске бул айтканыңыз туура, бирок каражат маселесине келгенде бизде ушул проблема чоң көйгөй да. Анан бирок мындай алганда Монголия деле Советтер Союзунун 16-чы республикасы катары айтылып келчү да орда. Анан өткөндө жана Акынбай Кошоев деген замандашыбыз бая социалдык сетке айтып чыкты. Монголиянын эгерде бизде мал чарбасын таптакыр талкалап жоюп баягы жеке менчикке таратып салса, Монголияда мисалы үчүн чабан 500 койду кайтарып жүргөн болсо, мамлекеттикин өкмөттүн токтомун чыгарып туруп, ошол койду чабандын өзүнө эле менчикке чыгарып берген экен да. Бирок баягы милдеттендирип төлүн башын көбөйтөсүң, жүнүн, этин мамлекетке төгөсүң депчи. Анан бүгүнкү күндө эгерде буларда 7 миллион кой болсо, бизде 10 миллион болгон да Кыргызстанда. 11 миллион. 11 миллион болгон. Буларда азыр 40 миллион кой бар экен да. Жок, буларда азыр башы 33 миллион болду. 33 миллион. 33 миллион кой болду. Сайыз разбол болгондо булардыкы көбөйдү. Жалпы бодо малдарды кошкондо булардыкы 40 миллион болду. Ошо 40 миллион мал бар экен деп айтты. Буларда мамлекеттик идеология бир немеси ушул сөзүңө жараша айтып кетейин. Мисалы үчүн ал жерде бардык мамлекеттерди киргенде таможнядан 1 айдан чык дейт. Кыргыздарды чык деп, силердин жериңер жашай бергиле дейт. Силердин жериңер болчу дейт. Мына ошого далил.
Могу сүрөт. Наадам деген булар bir жылда bir эле майрам кылышат. Бирок 7 күн майрам кылышат да. 24-июндан 30-июнга чейин майрам кылышат. Анан ошондо казактарды, орустарды, Россия Федерациясы, кытайларды, буряттарды чакырган да бир тилдүү. Чыңгызхандын эстегили Велик Хуралдын астында турат мына жерде. Бу чоң сүрөттө негизи кичирейтилип калды. Эки аскерин сүбөдөй менен жебени оң жак сол жагына койгон кичирээк кылыпчы. Анан Чыңгызхан алдыдагы площадьты карап турат, ошонун оң жагында кыргыздын үч желеги турат. Кытайдыкы жок. Россия Федерациясыныкы жок. Сол жагында монголдордун үч желеги турат да. Буларды чакырып турсаңар эмне кыргыздардыкын илип койдуңар десем, бир орусча сүйлөгөн 50-лөргө чыгып калган киши айтты да. 40-ка чейин булар орусча сүйлөшпөйт, жалаң англисче сүйлөшөт. 40-тан өйдөгүсү бүт орусча сүйлөшөт да. Анан ошол айтып калды. Биз дейт, кыргыз элинен түптөлгөнбүз деди. Мына Улутманга беришtin да ушул передачаны. Мына ошол сүрөт ушул болуп турат да. Ушундай эпизоддордун баарын чогултуп туруп анан могу жерде бир кызык киши өлгөндө Кокуй дейт го. Мына Кокуйский городище картасы. Кыскартып бир бурчунда описаниясы жазып койдум. Бирок ошондон кийин киши өлгөндөн Кош дейт. Могу жерде Кош деп ар кайсы жерде жазылып турат. Манчжуриянын түндүгүндө кыргыздарды кырган 9-кылымда. Ошол кыргыздардын өлүгү ушул жерде болжолду 62 миңден 65 миңге чейин кыргыздардын өлүгү жатат. Ар кайсы таштарда мына көмүлүп турат да Кош депчи. Андан сырткары могу жерде кыргыздардын Ош көлү тиякта, Хакасиядагы, Черное море, Маран көлү, Ит көл, мынакей жанагы Чыңгызхандын энесинин эстелиги мынакей момунда турат да. 1 километр батышты карап турат. Bunun büyüklüğü 25 metre, 8 etaşının büyüklüğü çelik. Alemi Çыңгызхандын эстелиги болсо 40 метр да. Экөө бири-бирин карап турат да. Бирок Чыңгызханды күтүп атат баласын, батыштан келет да. Батышты багынтыпты да чындыгында. Анан армиясы менен келет, энесинин эстелигин мына бүтүп калыптыр. Эми муну дейт, могун 3 жылдан кийин бүтүрөбүз дейт. Каптайбыз дейт. Түстүү металл мененчи. Сыртынан. Сыртынан. 3 жылдын ичинде бүтөбүз. Аябай сулуу болуп калат. Могу жерде Монголиянын 680 километр түштүк батыш тарабында Карбаглас уйгурлардын резиденциясы болгон мынакей. 37 гектар жер. Мына ушунун баарын талкалаган кыргыздар. Мунун экинчи борбору Порбажин деген башкарган экинчи борбор. Бизде азыр экинчи борбор Ош деп эсептелинет да. Тиякта экинчи борбору Туванын КХМ деген дайрасын жайылып Енисейдин башталыш. Тувада ош жерде жайылган жерде узундугу 480 метр, туурасы 250 метр болгон жерде баягы кырдан караганда сырттан карагай менен маскировать этилип жабылган ичи чуңкурда. Ошол резиденцияны да талкалаган, ошого Сергей Шойгу 45 миллион рубль бөлүп бериптир. Бүт раскопка кылышкан да. Анан мына Кыргыз көлү. Кыргыз көлүнө 3 жолу бардык. Бул китебиңиз чынын менен эле баягы энциклопедиялык китеп болуптур. Өзгөчө мына жаштарга, студенттерге, мугалимдерге бул программага кирди. Керектүү китеп болуптур. Анан ушул китебиңизди кайдан тапса болот? Каалаган магазиндерде раритетте сатылып атат, Мускада сатылып атат. Анан өзүмдө сатылып атат да. Шанс деген магазиндерде сатылып атат, ушул магазиндерде. Анан региондордо бүт университет менен институттардын библиотекаларында бүт бардыгында. Тиражы канча болду? Пока 1000 чыгардык. 1000 деле. Эми дагы 1000 чыгарам да, дагы буюрса жакын. Аска эми мына экинчи китебиңизге дагы токтолсок. Эми ушул боюнча мен кыскача темек айтып берейин. Жер жүзү аалам а дегенде капкараңгы эле күн түн дебей, жай мезгили, кыш мезгили дебей эле миллиондогон жылдар мурун, точно айтканда 4 миллиард 527 миллион жыл мурун космос капкараңгы эле караңгылыкта болгон. Анан кометалар скорость менен кагылышат. Ичинде мантия деп коебуз биз. Кызык оттор. Чогула баштайт. Сыртындагы коралар бүт космоско учуп жок болот.
ошол оттор биригип чоңоюп отуруп анан күн пайда болгон. Анан күн пайда болгондон кийин бул жердин диаметри 12,5 миң километрден 109 эсе чоң да. Күндүн диаметри. Ошон үчүн ааламда 9 чоң планета: Меркурий, Венера, Ай, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептундун ошол чоң 4 планета болгон. Анан кичинекей Плутон, Хауэма, Макемаке, Эрида деген 5 планета болгон да. Ошонун 14 планетанын атасы күн болуп эсептелинет. Эмне үчүн? Себеби ушу 14 планетадан күндү айланып калган да. Ана бир топ кылымдар өткөндөн кийин миллиондогон кылымдар өткөндөн дагы бир диаметри 120 километрдей болгон чоң комета келип жерге урулат. Жерге урулганда жердин 3төн 1 бөлүгү учуп кеткен, өзүнчө бөлүнүп. Ал жерден бөлүнүп атат да, миңдеген, миллиондогон километр. Кайра айланып, жерде айланып калган. Ай болуп эсептелинет да. Ай туп-туура жердин диаметринен 3 эсе болуп эсептелинет. Анан могу жерде анакей Катархей, Архей, Протерозой, Палеозой, Кайнозой, Мезозой деп туруп анан көчөлү адам баласын пайда кылат. Адам баласы адегенде лемурийлер пайда болгон. Лемурийлер бийиктиги 20 метр болгон. 30 метрге чейин деп. 20 метр, 25 метр болгон да. 5 этаждын бийиктигин жана Кинг Конг деген кинону көрүп атабызга. Ошолор менен чогуу жашашкан адам баласы болгон. Анан негизи ошо жердин адегенде 4 миллиард 527 миллиондон кийин жерди пайда кылып жата берген, анан адегенде сууну пайда кылат, суунун ичинде балдыр кылат. Балдыр пайда болот, балдыр менен жеп сүзүүнү, балыктарды ар кандай жерди сууда сүзүүчүлөрдү пайда кылган, анан жердин үстүндө жана кентозавр, динозаврларды пайда кылган. Анан ошону менен лемурийлер пайда болгон. Уларды анан лемурийлер пенделер деген, макулуктар дегендер менен бири-бири менен кармашып, бүт жердин үстүндөгү бактарактарды кырганда, анан Кудай Таалам 2 жолу муздоору кылып, ушу лемурийлерди кырып таштаган. Ушу лемурийлердин мунун уландысы 2-чи китебим Башат деп аталат. Ароскоп кылган археологдордун таап алган сөөктөрүнүн узундугу 15-20 метрге чейин болгон. Бразилиядан ушундай бүт барысы чыгып атат. Андан лемурийден кийин кырып жок болгондон кийин атланттар пайда болгон. Атланттар жанагы Канаданын батыш тарабында, Европанын батышында, Канаданын чыгыш тарабында чоң Австралияда континент болгон. Булардын бийиктиги 13 метрдей болгон да. Алардагы жанагы кээ бир окумуштуулар айтат, бага Египет пирамидаларын, ушундай чоң пирамидаларды ушулар курган депчи. Чындыгында инопланетяндар деп. Бирок бул жерде илимде инопланетянда жашаган немелер жок адам. Ушулар курган деп мен ошого көп көнөм да. Анан аларда жер планетасынын үстүндөгү табигат менен жаратылышты ушунчалык уничтожать эткен, аларды жок кылгандан планетаны, жана планетаны дейм да, тиги континентти сууга чөктүрүп таштаган океан. Атланттар чөккөн үчүн Атлантика океаны пайда болгон. Атлантика океаны. Анан мындан жүрүп отуруп Тибетти суу каптап, Тибеттен суу каптап түшкөндөн кийин кыргыздар менен индеецтер Тибеттен ылдый түшүп Ала-тоого 1-2 кылым жашап, андан кийин Алтайга 1-2 кылым жашап, анан индеецтер Беринг кысык аркылуу алыска Аскатоого өтүп кеткен. Эми бул индеец деген сөз кийин эле кирген да. Кийин майялдар Индияны издедим деп барып Америка континентине барып, анан ошол жактан индиялыктар таптым деп, анан ошондон индеец болуп калган да. Индеецтер болуп калганда, ал негизи майя элдери, майя календары дүйнөсүндө эң точный календар, мындай календар вообще жок. Булардын курганы кээ бири 9-8 кылымдарда курулган Көкүлкандын пирамидасы дейт. Кукулкан өө менен үй жок. А негизи биздин эрадан бир нече кылым мурун курулган. Өзү аске мына акыркы кезде баягы китеп окулбай калды деген дагы бир көйгөйлөр айтылып жүрөт да. Себеби социалдык сеттерде, интернетте, жана Google'да, Одноклассникте, дагы башка Telegram азыр толтура сеттер пайда болбодубу, тармактар. Анан ошол себептен улам китепти балдар окубай калды дейт. Бирок мен мына сиздин могу китебиңизди аябай кунт коюп карап чыктым. Бул жерде
жаштарга керектүү өтө туура айтасыз. сонун маалыматтар бар экен. Туура айтасыз. Андан дагы мени да кызыктырганы баягы кыргыз тарыхы боюнча атайын өкмөттүн мамлекеттик деңгээлдеги баягы тыюу салуулар болгондугу тууралуу Петр Биринчинин убагынан бери ушундай бир кыргыз тарыхына, түрк элдеринин тарыхына тыюу салып келгендиги жөнүндө дагы баягы орус тилиндеги маалыматтарды таап киргизиптирсиз да. Мунун дагы биздин китеп сүйүүчүлөр үчүн, деги эле мугалимдер үчүн, тарыхчылар үчүн өтө пайдалуу маалыматтар бар экен деп ойлойм да. Туура айтасыз. Могу жерден бир эле нерсени мынаны алып таштайын. Могу сүрөттү мына Россиянын өзүнүн музейлери Санкт-Петербургда турат мына. Кыргыздар келатат, калпакчаны ат минип, орустар бизге салык төлөп атышат. Мынакей. Бул биздин эр адам мурунку сүрөттөр тартылган. Ушул сыяктуу жанагы айткан сөздөрдүн баарын туура айтып атасыңар. Сайыз учурунда мисалы үчүн кандидат менен докторлорду завод фабрикалардын Сабырат Тогруту билесиз да. Экөөнтөн кандидат менен докторлугун история промышленности развитие Кыргызстана деп 14 завод фабрикалардын тарыхын жаздырган. Ошон үчүн тарыхчыларда башка оолак болуп калганда тарыхтанчы. Көп жазгысы келишпейт, билбейт. Мен күнөөлөгөн жерим жок, бирок ошо мына Индияга да болду. Месоамерикалыктар болуп, түндүк түштүк болуп үчкө бөлүнүп, Месоамерикалыктарга 84-жылы барганбыз, Каныбек Мукашев Тажиев менен. Ошондогу сөздөр мына жазып алдым. Күндү кин дейт, катынды катын дейт, нанды калама дейт, байды семиз дейт, жарды кишинде акчасы жок болсо, курсагы тойбосо кайдан жүрүп семиз болмогулу. Что интересно, шаркыратманы биз бийик жерден ылдый үстүнөн картага түшкөндө ал шаркыратма деп эле жазып коебуз. А шаркыратманы сүрөткө тарта албайбыз да, картографтар. Биринчи тошкодан экинчи тошко. Канча метр болсо, аш мынча деп жазып коебуз да. Булар биз баягы шаркыратманы кулакка кабыл алынган үн боюнча кабыл алганбыз шаркыратма. А индештер туура жазып коюптур. Узун суу депчи. Узун суу, Бизде кеп бар да. Ой, Темике, баягы узун сөзүңөн баштачы, узун кебиңен баштачы деп жолго чыгып кетип баратканда жолду кыскартыш үчүн кыргыздар айтып коет го сөз. Мына узун суу деп ушинтип айтат экен да. Узун жолду кыскарта жүрөлү. Узун жолду кыскарта жүрөлү деп мынакей. Ушундай сонун сөздөр. Анан бул дагы бир кызык нерсе, кетмен төбө бул кыргыздын сөзү эмес экен. Кет самади индеецтердин сөзү экен да. Ошондон бери калып жалгыз ушу Ала Тоо аймагында кетмен төбө деген төбөнү булар кошуп коюшкан. Кет самади уругунун уругунун атынан экен да. Ушуларды таап алып жазып койдум. Анан нанды калама дейт экен. Бизде калама дегенде эле нан бар да. Ооба. Ушундай көп сөздөрдү түзүп таблицасы менен түзүп таштадык. Анан магы санжыра боюнча бул А дегенде илим деген көчө эле пайда болду да чындыгында. Архив деген көчө эле пайда болду. Биринчи библиотека 1316-жылы Францияда пайда болгон. Ушул сыяктуу анан ма адамдын улуу баласы Ыдырыс болгон. Ыдырыс Тибеттен бери кыдырып келип, анан Чаткалдын Жаңы Базар деген айылы бар. Чапчымадан ылдый түшүп, Чаткал өрөөнүнө келгенден кийин Жаңы Базар деген айыл бар. Ошонун сол жагында таластыктар, эмсиз талас чыгыш түндүк тарабынан. Түштүк тарабынан Алабука, Аксыдан бери баатырлардын сөөктөрү ушул Ыдырыс пайгамбардын күмбөзүнүн жанында коюлган. 3 гектар жерде коюлган. Муну кийин орустар келип запрет кылып койгон, токтотуп турупчу. Мен аттуу башты шейктер, шайыктар жанагы ошол жерде көмүлүп турчу экен да. Бирок что интересно, көмүлүп эле үстүнө эстелик жазылган эмес. Так. Анан ошол кыдырып келип Чаткалдын суузу ылдый жагында агып атат, мынакей. 180 метр ылдый. Кооз жер, алма өзүп турган. Көлөк экен. Анан ошол жерге эс алып уктап кетет. Анан өзүнүн немеси болгон тиги коштоочусу. Тиги Ишкы баба деп аталган. Же болсо жан сакчысы деп айтабыз. Же болсо аскер башчысы дейбиз. Эми кайда аскер болбогон. Сөз менен айтканда телохранитель. Телохранитель да, орусча айтканда. Анан чогуу жатып уктап кетет.
ошол шырдакты сакталып калыптыр. Канча миң жыл өтсө дагы ошол шырдак боюнча турат. Колдон колго өтүп, анан 1715 жылы бир бай мынакей 2 күмбөздү Ышкы бабанын экөөнүн ортосунда күмбөз курган экен, жаткан жеринечи. Анан агесте көлөш болгон эмес. Көлөштүн ордуна тиги башмак сыяктуу бирдемени кийсе керек, ошону унутуп калып кайра кирип кийейин десе, ошол жерден Азирет алып пайда болот дагы. Сен жанагы сөздү айтпай эле койсоң болмок. Бейишке бир кирген киши чыкпаш керек. Болду, анан 960 жашка чыкканда көстөн кайым кылып койгон ошол жерден. Кайып Көстөн кайып. Анан ошону ыйык тутушуп, ошол жерге мүрзө курушуп, ушуну камчыбек ташыйып кийин өзүнүн каражаты менен үстүн тосмолоп коюп жаан неметпесин деген экен. Ичине кирип көрсөм, кирген сол жагында 1 метрдей печка турат. От жагыла турган. Үстүндө шырдак турат. Баягы аябай үлбүрөп калыптыр да. Анан цилиндрдей болгон жаздыгы бар экен. Анан мен де жатып көрсөм деп, мен да көстөн кайым болуп кетем, китебимде калбай калат. Жазылбай калат, жазган жокмун, коркуп чынын айтканда. Ылдый жагына 30 метр намазкана курган. Уже 18 жылында биз исламды кабыл алып калганбыз да. Буга ушул жерди азыр Орто Азия бүт келип, ыйык тутушуп, неме кылышат. Зиярат кылышат деңиз. Анан кийин ислам динин кабыл алды деп, мына ислам дини христиан, иудизм, даоизм, бахаи, буддизм, джайнизм, синтоизм, конфуций, политеизм, иудаизм, сикхизм, ислам эң акыркысы дин. Бирок 63 мамлекетте бүгүнкү күндө ар кайсы, мисалы үчүн Афганистанда 100% колдонушат ислам динин, Албанияда 75%, ошонун канча миллиону эли ислам динин тутуп калган деп отуруп, 63 мамлекеттин ичинде бүгүнкү күндө 1 миллиард 701 миллион эл ислам динин тутуп калды. 7 миллиард башка дин. Башка жалпы эл да. Ошо 12-ге бөлгөндө жарым эле миллиардтан же болсо 500 миллиондон болуш керек да. А бу жерде 4 эсе көп болуп калган да. Ислам дини ушунчалык скорость менен келатат деген сыяктуу көбөйүп. Мына жанагы Маинский кулич деген Умая небестин булагы. Мынакей сүрөтү менен тартып койдук. Андан сырткары мына жерде Паласмах доктор истерсин 2005 жылы кыргыздар, байыркы кыргыздар кагандар өлсө, аттуу баштуу кишилер өлсө, баатырлар өлсө, канышалар өлсө, жайында 15-20 метр касышкан терең кылып. Анан кышында болсо 9 метр каскан. Мисалы үчүн уштерден бир каган өлсө, таластан бир киши келсе, ошо таластын ташына дем салдыртып, окутуп, кишинин башындай ташты алып келген. Аны өзүң көрбөдүңбү? Акшиге баратканда 30 километр жетпей тиги Сыргак чоронун күмбөзү турат го. А касканда деген узуну 35 метр, туурасы 25 метрдей болжолду, терең болуп, естественный откос уклонение, жер кулайт өзүнөн өзү. Анан сөөктү жаткырат, таш менен көмгөн. Анан кышында 1 метр болжолду жааган кар жазында ээрип, таштан ташка тамчылап отуруп, кишинин бетинде 1 миллиметр муз пайда болот биринчи жылы. 10 жылда 10 миллиметр же болсо 1 сантиметр. Ал эми бир кылымда 10 сантиметр, 2 кылымда 20, 3 кылымда 30, 4 кылымда 40 сантиметр болуп, ошо муздун калыңдыгы менен эле аныктап коюшкан. Качан коюлгандыгы, качан коюлганы бүт баарын эме. Мына 2500 жыл мурун мына Үкөк канышасы, эмне үчүн үкөк? Укок дейт. Үй менен өө жок, орустар укок канышасы дейт да. Алтай Республикасынын Кош Агаштын Ташанда менен чектеш жеринде Монголиянын азыркы. Ошол жерден касышкан, мынакей сөөктү чыгарады, катуу жер титиреді, аны билебиз да 2005 жыл катуу жер титиребеди. Ушуну 2 жыл адегенде вертолет менен алып баратканда катуу жер тиги вертолет авария болобустан конуп, машинеге салып Новосибирскке 2 жыл болду. Машинеси да бузулган жолдон. Машинеси бутулуп араң дегенде жеткирген. Анан сөөктү Санкт-Петербургга алып барган, анан Акайкинени билесиң, религиянын лидери. Ошолор баш болуп кол коюшуп, анан Путинге кайра жазып атып 2005 жылы алып келип, мынакей ушул эл музейи деген Тоолу Алтай Республикасынын улуттук музейинде сакталып турат. Күнү бүгүнкү да Атайын
ушул сыяктуу. Мавзолей куруп туруп ошол мавзолейге коюшканда. Венгрияга бардык 12-жылы курултай болуп. Мамлекеттик идеологиянын Европада мына ушунда биз багы таң калдык да. Ар бир кишинин менчик үйүндө мындай араба бар. Ушул араба ар бир үйдө турат. Колдонбойт, сырдалып, экспонат катары коюп койгон. Балалуу болобу, кыстуу болобу, чоңоюп келаткандай көрдүңөрбү балдарым? Могу араба менен биздин атабыз, түпкү аталарыбыз. Бир нече кишилер. 6 айдан ушул жака Европага келип жайгашып туруп калган деген идеология. Жылдары өткөн кылымда бизде деле арабалар ар бир үйдө болчу эле. Кийин эле машина келгенден арабанын мамлекеттик идеология жок болуп калды да. Анан ошону сүрөт мынакей. Будапештте 3 күн болдук. Андан кийин Бугас районуна бардык. Ошол жерде 250 километр аралыкта ээн талага 10 гектар жерге улуттук музей куруп коюптур. Биз улуттук музейди ушун менен Кочкорго алып барып туруп, жанагы жаңы раскоп кылган шаарга тургузалычы. Сонун болбойт беле. Улуттук музей дагы ошол жерге барып көргүлө депчи. Экспонат туристтерди алып барып салып неметкенге транспорт алып барат, организовать этет, өзүнөн өзү акча түшө бермек. Ушундайга биз чынында акылыбыз жетпейт. Мына ол жерде музейдин ичинде 50 метр диаметр боз үч. Керегенин бийиктиги 4 этаждын бийиктигинчелик. Ошого чейин спираль менен чыктык, кереген деңгээлинде. Ошонун ууктун ичинде 187 метр болгон сүрөттөр бар. Панорама. Могу узунунан бири-бирине улап койгон панорама деңиз. Панорамный сүрөт. Деме менен, чүчала менен кошо жазылган. Анан ол жерде эң бир негизгилерин эле айтып атабыз. Кантөрө Судзуки деген киши. Премьер-министр болуп. Экинчи дүйнөлүк согушта жеңилгенге капитуляция кол коюп бер дегенде болбой койгондо, мынакей Трумен бир эле күнүн ичинде 2 бомбаны Навасаки менен Хиросима шаарына тыштап койду. Ошондо 220 000 киши бир күндүн ичинде кырылды. Жок болду. Анан ушундай тарыхый экинчи дүйнөлүк согуштун мынакей жеңиш туусун Рейхстагга Егоров менен Кантария сайган эмес. Мына бир кыргыз менен бир татар сайган. Кыргыз Акмолодо туулган. Уруусу Жалайыр болгон. Жалайыр деген казактардыкы эмес, бул кыргыздардын моңолдор урусу болуп эсептелинет. Бул татар болот. Анан экөө 3-майда саят. Анан Жуков мактанып Рейхстагга биз тууну сайдык эсерин деп Сталинге кирет. Сталин келгенде мынтип айткан. Неужели ким сайды дейт? Ушундай деп аттарын Рахимжан Кашкарбаев менен Булат экөө сайганда. Ушинтип фамилияларын аттарынан өйдө айтканда, ошондо Сталин мынтип айтканда, неужели ушу из великих русских народов и грузинов ни одной солдатов не нашлось деп айтканда. Ошондон сразу түшүнөт, анан Егоровду, анан Кантарияны грузинди. Ошол жактан Берлинден кармап туруп, биз силерди снайперлер менен туштараңар менен кайтарабыз. Булар 9-майда сайган. Булар 3-майда сайган. 3-майда, э? Булар 3-майда сайган. Анан тигилер 9-майда сайган. 9-майда ошол боюнча тарых бурмаланып, орустар жазып койду. А бул байкуш экөөнүн тең өлгөнүн эч ким билген жок. Бул байкуш геройду алды, бу да калды. Бирок бул Алматыда өлдү. Кароосуз өлдү, өлгөндө да байкуш. Рахимжан Кашкарбаев. Ушундай тарыхта көп мүчүлүштөр болуп келди. Анан могу жерден бир нерсени айтып берейин. Мына Далай Лама, анын замы Жаши Жаңсу, Тибетте бийикте 4000 метрликте жашаганды үчүн буларды Кытайлар 1711-жылы Шинин деген шаарга ылдый 1280 метр жерге түшүрүп салган ылдый жак. Түшүрүп ылдый бийик жерге жашай албайт, бара албайт элдер. Давлениясы барлар жетпейт аяка. Деп анан 1280 метр тегеректе 4 тарабы тең тоо менен курчалган жерге шаар куруп беришкен. Ортосунда 15 гектар ушул Тибет дарысы менен дарылаганга ушул киши мынакей. Эми сүрөтү да бар, тиякта бул китепкалардын баарын киргизген жокпуз, конечно. Мага мындай улуттук кийим кийгизди. Муну кийип алып келсем, омор бүтлөрүн кыдырып жүрүп, ненормальный болуп калыптыр деп кеп чыгарасыңар да. Мына Акжан деген, мына көрдү, сиз айткан жана Акжан деген кийим мына могу.
улуттук кийим. Булар кыргызча эле сүйлөйт көп сөздөрдү. Тамырыңды кармайт, бөйрөк, жүрөк, боор, өпкөдө эле тибеттиктердин тили менен. А тибеттиктер кайдан чыкканын? Улукман аке мына ушу Тибеттен чыккан. Улукман акенин экинчи аты Таскак ата болгон. Таскак деп аны чуркаган эмес, минген аты Жорго болгон, ошондон Таскак болгон. Анан чыгышы Кытайдан, түштүгү Индияларды басып алып туруп, Будданы ушул киши киргизген. Анан бир жолу салык ас келип калат Кытайдан. Анан барып териштирип немесе, моулар төлөгөн эмес деп, ошолордун балдарын байлап кетип баратканда, ошондо Кытайдын императору мынтип сурайт. Өтүнөт да, Улукман акеденчи. Мен өз тилимде тилимде кайрылып алайын. Ушу Кытай элиме дейт да. Макул дейт. Ошондо кытайча мынтип айтат. Кыргызчасы менен айтып берейин. Бул китепке жазып койдум. Көрдүңөрбү? Бу кыргыздар бийик эл, улуу эл. Себеби бийик жерде жашаган, суук жерде, суукка устойчивый кылган крупный адамдар туулат. Мисалы үчүн биз менен Сибирде суук. Сибирдеги орустар менен биз сарылган кыргыздар кичирээк болуп калабыз. Биз менен Кытай ылдыйраак түштүктө болот. 10 кишини шереңге кылып тургузсак, Кытайлар жапсыраак болуп калат. Бир 5-10 сантиметр. Кытай менен Таиланд, Лаос, Вьетнамдарды тизсе, алар ылдый болуп калат. Эмне үчүн? Себеби экваторго чукулдаган сайын адамдын денеси ысык жерде болуп, карды көрбөгөн эмелер жапыс болуп калат бойлор. Ошон үчүн Кытайдын императору айткан. Көрдүңөрбү? Кытай кыргыз эли, улуу эл. Бийик аттары да буларга эч ким каршылык көргөзө албайт. Булардын 4 жазасы бар. Ошого орусча айтканда туш келбей, папал болбой, жөн жашагыла дегенде. Биринчиси адамды чачын устара менен тескери кырат дегенде мындайынан. Өскөн немесине агымына каршы. Анан жаңы сойгон эчкинин терисин чоюп туруп байлап коет дейт. Кургап калат дейт ал. Кургагандан кийин анан чач эртеси өскөн эме катуу териге барып такалып, кайра ичим көздөй өсөт. Ал киши маңбаш болуп калат дейт. Маңкурт. Маңкурт деген сөз ушундан чыккан да. Атаң ким, энең ким билбейт. Өлтүр десе өлтүрө берет дейт. Маңбаш болуп калат дейт. Ушундай кылып калат дейт. Анан экинчиси жаза кылган кишилерди булар саска отургузуп коет дейт. Мандаш тогунтуп туруп. Бутун да байлайт дейт, колун да байлайт дейт. Жарым күн 12 саат отургузуп коет экен да саска. Анан бөйрөгү, табарсыгы, бүт баарысына суук тиет деги, ал киши эч бир тибеттик дарысы жардам бербей калат. Ал өлөт акыры жүрүп. Эч бир дарылап кереги жок дейт да. Ишке баратына суук дегенден ал бат эле өлөт дейт. Анан үчүнчүсү таманын тилип туруп, могу жал аттын жылкынын жалынан, жолсо куйругунан жетини уровна. Ушу алакандай кылып туруп, алаканын жарымындай кылып туруп тигип таштайт дейт. Ал ириңдебей туруп бүтөт дейт. Эмне үчүн? Ушуну медиктер далилдей атат, окумуштуулар далилдей атат. Адамдын чачы, же болбосо жылкынын куйруктары, жалдары жердин астында миллион жыл болсо дагы сакстуу жерге көмүлөбү, кургак жерге көмүлөбү, таштуу жерге көмүлөбү, күнү бүгүнкүдөй кайра чыгат да. Ошол боюнча калат да. Ошон үчүн 6 айлыктар бул жерден бирке чектен чыгып кеткен 40-ын чыгарып туруп, чачын алып туруп, бир баштыкка салып коет. 1 айдан кийин чачын алат, бир баштыкка салып коет, чогула берет, чогулат. 10га чыкканда кичинекей мүшөк чач болуп калат. Мончалык. 20га чыкканда 2 мүшөк, 30га чыкканда 3 мүшөк, 40га чыкканда 4 мүшөк, 70га чыкканда 7 мүшөк болуп, ошон өлгөндөн кийин ошол көрүн касканда ошонун астына матрас сыяктуу силтетип чыгачы, төшөк. Ал төшөгөндө курт кумурскалар жолобойт, даже жылан жолобойт дейт. Ал сөөк көпкө сакталат дейт. Мисалы үчүн хаос болуп бактарды кыркып туруп бутактарын ырытып койчу, ага киши бара албайт да. Чыга албайт такыр. Ошол сыяктуу мындай ушундай немелерди билген анан 4-үнчү бир темирке 4-үнчү наказаниясы буларда өлүм жазасы жок деген. Өйгө ошого барабар киши болсо, жыгаштын үстүнө бутун керип туруп тияка байлайт, башын колун керип туруп бияка байлап таштайт дейт, бияк тарабына. Анан ошо кезде коргоошун ээрип турган кез
Eritip daярдап коюп турат. Оозун ачык туруп, мындай алып туруп. Ичине Коргошун куюп салат. коргошун куюп таштайт дейт. Ал киши сразу өлөт дейт. Сүйлөй албайт дейт. А деп айта албайсың дейт. Апа деп айта албайсың дейт. Жазыкча мама деп айта албайт. Ошонтип 4 жазасы бар. Ошон үчүн жана сен айтканды булар менен ынтымакта жашагыла. Ошону менен тибеттиктер деп чыккан. Ошого улуттар кыргыз башында турат. Кытайлар, индустар түштүгүнөн аралашып 3 улут биригип Тибет түзүлгөн деп ушинтип жазып койдук. Жакшы экен. Аске баягы убакыт деген учкан куш деп айтат экен. Убакыт бир паста заматта өтүп кетти. Сиздин мына бүгүн улуу кыргыз каганатынын аймагындагы жер суаттары жана уютку деген мындай эки чоң эмгегиңиз тууралуу учкай болсо дагы сүйлөштүк. Эми ошо кыргыз элине болгон өзүңүздүн бир каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз. Эми эле айтып кеткендегидей биз келечекте түндүк түштүк дебей, жана бөлүнүп калган кыскача тарыхын интернетке да жазып койдум эле. Түндүк түштүк деп бөлүнбөй, биз кыргыз элибиз деген биримдикте бир гана саясатта баарыбыз ынтымактуу жашашыбыз керек. Негизи өткөн Демаштагы майдан кесине да жаздым. Кыргыз эли кылымдарды карыткан кыргыз эли дагы эле кыйын жашоодо. Ошондой жашап келатабыз. Ушундан чыгыш үчүн бир гана жол бар. Толко баарыбыз бир кишидей болуп, мына моголар биригип туруп, билектей болуп, күчтүү эл болуш үчүн толко ынтымактуу болушубуз керек. Бөлүнбөшүбүз керек. Такыр. Сен түштүксүң, мен түндүкмүн. Сен аркалыксың, сен ичкиликсиң деген сөздөрдү тышташыбыз керек. Аны билип коюш керек тарых боюнча. Бирок бөлүнбөш керек. Бөлүнбөй ынтымакта болсак, жакшы келечекте жакшы келечегибиз кең боло турган эл болуп турганыбыз. Бирок ушунун баарын бийликти башындагылар түшүнсө, жакшы маани берсе, мамлекеттик идеологияны түзсө, ушулардын негизинде, булардын негизинде мына монголдор бир эле великий курал менен жашап атат. Бизде миллиардтап чачпайт. Ошолдой кылсак ынтымактуу болушун гана каалап кетет эле. Бул Бакай атабыздын сөзү бар эмеспи? Бөлүнбө кыргыз, бөлүнбө, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп калды кыргыз деп бөтөн элге кеп кетет деп. Анан 5 манжа бөлөк билек бир, 5 адам бөлөк тилек бир дегендей. Ушундай жакшы тилек менен бүгүнкү маегибизди аяктардын алдында сиздин уулуңуз кылымдардын аткаруусунда Ыбырай Тумановдун жеңиштеген күүсүн угалы. Анан сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Жеңишибиз алдыда болсун. Туура, рахмат. Кудай буйруса, кыргыз эли ынтымакта болуп, чоң-чоң албан жеңиштерге жете берели.
урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүн биздин студиябыздын коногу болуп белгилүү жазуучу, кыргыз элинин 40 уруусунун санжырасын кумурскадай болуп чогултуп ушул 40 томдук 41 томдук китеп кылам деп аракеттенип эмгектенип аткан Асыкбек Оморов агабыздын Уютку деген китебин жана кыргыз улуу кыргыз каганатынын аймагындагы жер суу аттары деген энциклопедиялык чоң эмгегин тууралуу бир аз кеп курдук. Ошондой эле Асыкбек мырзанын уулу Кылымдар мырза дагы биздин студиябызга келип өзүнүн өнөрүн көрсөтүп, кыргыздын залкар күүлөрүнөн чертип берди. Шуну менен бүгүнкү берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çandı görgünde ne kengin can çıkar. Atandın görgünde orguan çandı karasa.